Өрттөнүп кеткен Норман Атлантик кемесинде каза болгондордун саны 10го жетти. Италия бийлигинин маалыматында кырсыктан 427 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрү куткарылды. Бирок дайынсыздардын тизмеси так болбой жатат. Эске салсак, Грециядан Италияга жекшембиде бет алган аталган кеменин унаалар жүктөлгөн бөлүгүнүн жалын тутанган. Өрттүн себеби тактала элек. АКШ президенти Барак Обама коомдук радиодо сүйлөгөн сөзүндө Орусияга карата киргизилген санкциялар президент Путиндин Крымды аннексиялап алып канчалык чоң стратегиялык хата кетиргенин көрсөтөт деп айтты. Быйылкы санкциялардан улам орус рубли, доллар жана еврога карата 40% түшкөн. Эми Дүйнөлүк банк 2015-жылдын сценарийи деп рецессияны күтүп жатат. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган жаңы жылдан тарта өкмөт отурумдарында төрагалык кылаарын билдирди. Ушуну менен ал премьер-министрдин да укуктарын өз мойнуна алууда. Мындай окуя өлкөнүн акыркы 20 жылдагы тарыхында алгач ирет болуп жатат. Эрдогандын аракети сынга кабылып, оппозиция президент авторитардык башкарууга баратканын айтууда.